Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу мусулман бир туугандар, барыңыздардын бүгүнкү куттуу берекелүү, касиеттүү жума күнүңүздөр маарек болуп, бул күндөрдө кылган жакшы амалдарыңыздарды, ибадат, дуа тилектериңиздерди Аллахым өзү кабыл кылган болсун. Бүгүнкү сиздер менен айтыла турган маселебиз ата энеге жакшылык кылуу жөнүндөгү сөздүн үстүндө сөз кылабыз. Албетте, ата энеге жакшылык кылуу бул исламдагы важип болгон, фарз болгон эң чоң амалдардын бири болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала ата энеге жакшылык кылуу жөнүндө Куранда аябай көптөгөн аяттарды, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан көптөгөн хадистер келген. Ата энеге жакшылык кылуу бул Аллах таалага ибадат кылуудан кийинки эле маселе, бул ата энеге жакшылык кылуу болуп эсептелет. Аллах субханаху ва таала өзүнүн Куран аяттарынын кээ бир аяттарга токтолсок, Куран аятында айтат: Астагфируллах ва абудуллах ва биррул валидайн. Аллахка ибадат кылгыла, вала тушрику бихи шайан, ага эч кандай шерик келтирбегиле, Аллахка ширк келтирбегиле. Андан кийин эле ва бил валидайни ихсана, ата энеңерге жакшылык кылгыла деп бир аятта айтса, экинчи бир аятында айтат: Астагфируллах ва када раббука алла та'буду илля ияху ва бил валидайни ихсана имма яблуганна индакал кибара ахадухума ау килахума фала тақул лахума уффин ва ла танхархума ва кул лахума каулан карима деген аяттары бул нерсеге далил болот. Аллах субханаху ва таала жокорудагы аятта айтат: Аллах таала буйурду, силер жалгыз гана Аллахка ибадат кылгыла. Мына экинчи аятта дагы Аллахка ибадат кылууга буйруп атат Аллах таала. Силер жалгыз гана Аллахка гана ибадат кылгыла, ва бил валидайни. Андан кийин эле ата энеңерге жакшылык кылгыла деп Аллах таала буйрат. Мындан биз билебиз, урматтуу мусулман бир туугандарым, биз Аллахка өзүбүздүн пенделик милдетибизди аткаргандан кийин эле биздин кыла турган амалыбыз, биздин максатыбыз ата энелерибизге жакшылык кылуу болуп эсептелет. Имма яблуганна индакал кибара ахадухума ау килахума фала тақул лахума уффин. Кайсы бир убакыттар келип, ошо ата энелеңер карып, күч кубаты кетип, силердин колуңарда ушундай силерге муктаж болуп калган учурларда, силер ал кишилерге, ата энелериңерге вала тақул лахума уффин вала танхархума, аларды жаман сөздөр менен кайтарып, кагып силкип сүйлөбөгүлө, жана деген сөздү ата энелериңерге айтпагыла дейт. Себеби алар муктаж болуп, бир кишинин күчүнө, бир кишинин акылына, бир кишинин нафака менен камсыз кылуусуна муктаж болуп калган учурларда, эми карылыктын себебиденби, бир нерсе жегиси келип калышы мүмкүн, же бир отуруп турганда сиздин мындай бир жардамыңызга муктаж болуп калышы мүмкүн, же бир нерсени алыш керек болсо бир буюмга муктаж болуп калышы мүмкүн. Ар кандай учурларда силер ата энеңерди кагып сүйлөбөгүлө, жана деген сөздү айтпагыла. Ва кул лахума каулан карима, ал экөөнө ошондой бирөөгө муктаж болуп калган учурларда каулан карима, аларга жакшы сөздөрдү, жылуу, жумшак сөздөр менен ата энеңерге кайрылгыла, жана ошондой мамиле кылгыла деп Аллах субханаху ва таала өзүнүн Куран аятында айтат. Албетте, урматтуу мусулман бир туугандар, ата эне деген инсан үчүн эң кымбат заттар. Аллахтан кийинки, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды сүйгөндөн кийинки эң биздин сүйүктүү кишилерибиз, бизди төрөп, бизди тарбиялап, биздин бул дүйнө келишибизге себепчи болгон биздин сүйүктүү ата энелерибиз болуп эсептелет. Ата эненин урматы, ата эненин кызматы, ал кишилердин жакшы батасы албетте инсан үчүн өтө маанилүү болуп эсептелет. Кээ бир учурларда кээ бир кишилер өзүнүн бир Аллах таала тараптан берилген мансабына дейбизби, же болбосо бир байлыгына дейбизби, же билимине дейбизби, жана бир башка ушундай бир учурларда өзүнүн өздүгүнө мачырканып, ата энесини мындай алысыраак, урматыны ордуна койбогон абалдар катталып калган учурлар көп болуп калат. Жада калса бир учурлар болгон, биздин мусулмандар, анын ичинде кыргызстандыктар, бир ата энелер карыялар үйүнө барат деген түшүнүгүбүз бизде жок эле. Биздин динибиздин өкүлдөрүндө мындай түшүнүк жок эле. Тилекке, аябай тилекке каршы, өтө өкүнүчтүү,
бүгүнкү күндө кээ бир чоң шаарларда карыган ата энелер, ушу мусулман кишилер, анын ичинде дагы кыргыздар ушу карыялар үйүнүн ичиндеги сапты толгозуп аткандыгы бизди аябай өкүндүрөт. Албетте бул нерсе өтө туура эмес. Маселе туугандар, ата энебизди көзү тирүүсүндө урматтап сыйлоо бул биздин адамдыктагы, мусулмандыктагы милдетибиз, парзыбыз болуп эсептелет. Ошондуктан ата энелерге жакшы мамиле кылайлы. Ата энелер бир нерсеге муктаж болгондо ошо муктаждыктарыны бүтүрүп бергенге аракет кылайлы. Ух деген жаман сөздөрдү, катуу сөздөрдү, көңүлүнө катуу тие турган терминдерди же болбосо ушундай бир кыймыл аракеттерди колдонбостон ата энелерибизге жакшы кызматын кылып, сылык сөзүбүздү айтып, ата энелерибизге жакшы дуаларды кылышыбыз керек. Ата эне бул дүйнө жашоосунда жашап жаткан учурда албетте алардын жакшы кызматын кылып, жакшы дуасын алып, аларга жылуу жакшы сүйлөп, аларды нафака менен камсыз кылып, турмуш тирикчиликте болгон кээ бир муктаждыктарын алып берип, карап жакшы кызматын кылышыбыз керек. Эми бир учур келип, эгер ата эне бул дүйнөдөн өтүп кетсе, кандай кылып жакшылык кылам деп пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурап калышты. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эгер ата энең бул дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, анда 5 амалды жасагын. Ошондо ата энең сенден ыраазы болот деди. Анын биринчиси, эгер ата энең бул дүйнөдөн өтүп кеткен болсо, анын акысына салават, дуа кылгын. Ал өтүп кеткенде жаназа намазына барып, такбирлерин айтып, жаназа намазын окугун. Салават деген бул ата энеге дуа. Андан кийин Аллахым менин ата энемди кечиргин деп истигфар айтып, ата энеңдин атынан истигфар айткын. Аллахым менин ата энемди билип билбестен, көрүп көрбөстөн, атайын же билбей калып кылган кээ бир күнөөлөр болгон болсо, Аллахым менин ата энемди өзүң кечиргин деп дуа кылгын дейт. Андан кийингиси, эгер ата энең тирүү кезинде сага бир осуят айтып кеткен болсо, ошол осуяттары шариатка туура келе турган абалдар болсо, ошол осуяттарын сөзсүз аткаргын дейт. Эгер айтып кеткен осуяты шариатка тескери келе турган болсо, күнөө амалдар боло турган болсо, ал осуят аткарылбайт. Ал эми шариатка тескери келбей турган, күнөө болбой турган жакшы амалдар болгон болсо, ата эне осуят кылып кеткен нерселерди аткаруудагы ата эне өтүп кеткенден кийин аларга жакшылык кылуу менен барабар. Андан кийингиси, бир ата эненен болгон атаңдын бир туугандары же энеңдин бир туугандары болгон жакын туугандарың менен же өзүңдүн бир туугандарың ошо ата энеден болгон ошолор менен болгон карым катнаштыкты, тууганчылыкты эч үзбөгүн дейт. Силай рахим деп коет. Силай рахимдин мааниси исламда аябай терең болот. Кайсы бир үй бүлөдө силай рахим үзүлүп калган болсо, ал үйгө Аллахтын рахмат периштелери кирбей калат. Ошондуктан ата энелердин өтүп кеткенден кийин дагы руху ыраазы болуп, руху урматтуу болсун десең, ошо бир туугандарың жана атаңдын бир туугандары, энеңдин бир туугандары болгон туугандарың менен барды келди, карым катнаш, тууганчылык мамилеңди жакшы кылып уланткын дейт. Андан кийинги бешинчиси болсо, урматтуу мусулман бир туугандар, ата энең тирүүсүндө кимдер менен жакын болуп, көңүл жакын болуп, же болбосо дос болуп катташып жүргөн болсо, ошо ата энеңдин достору менен, ата энең жакшы көргөн кишилер менен сен дагы катташып, ошолордун урматыны кылып, эгер муктаждыктары болсо, муктаждыктарга жардам кылып, ихсан кылып, садака берип, эгер муктаж эмес болсо, жакшы сөзүң менен салам алек кылып, ата энеңдин достору менен жакшы мамиле кылып турсаң, ошондо ата энеңдин руху курсан болот дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ата энени урматтоодо жокоруда айтылган 5 нерсени, эгер көзү өтүп кеткенден кийин болсо, жокоруда айтылган 5 нерсени милдеттүү түрдө аткарышыбыз керек. Эгер көздөрү тирүү болгон болсо, алардын канча кызматын кылып, дуасын алып, алардын жүрөгүн рахат алдырып, алардын жүрөгүн кубандырган болсок, Аллах Таала ошонун себебинен Аллах Таала бизге көптөгөн жакшылыктарды берет. Себеби аль-джаннату тахта акдамил уммахат, бейиш энелердин таманынын астында деген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ошон үчүн эгер биз бейишке киришти кааласак, Алланын рахматыны, жакшылыгын кааласак, биз энелерибизди урмат кылсак, биз бейишке кирет экенбиз туугандар. Ошо ата эненин арасында дагы көбүрөөк урматка татыктуусу ким дегенде пайгамбарыбыздан келип сурашты: Аллахтын расулу,
менин урматыма, менин сыйыма, менин жакшы көрүүмө көбүрөөк татыктуу зат ким деп пайгамбарыбыздан сураганда, ал сенин энең деп жооп берди пайгамбарыбыз. Андан кийин экинчи ким деп сураганда, экинчи дагы энең деп жооп берди. Үчүнчү ким деп сураганда, үчүнчү дагы энең деп жооп берди. Анан төртүнчүсүндө атаң деп жооп берди. Ошонун үчүн энелердин урматы, аял затынын кымбаты исламда бийик турат. Эң биринчи урматка татыктуу булар энелер болуп эсептелет. Ал эми итаат кылууда, моюн сунууда албетте бул итаат маселесинде, кээ бир кеңеш суроо маселесинде албетте атанын орду биринчи болуп эсептелет. Бирок урмат маселесинде, кызмат көрсөтүү маселесинде, сыйлоо маселесинде бул биринчи эненин орду болуп эсептелет. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ата энеге ким кандай жакшы кызмат кылып, карылыгында дуасын алса, албетте ошол киши өзү караганда кандай кызмат көрсөткөн, кандай жакшылык көрсөткөн болсо, ал балдарынан дагы ошондой жакшы күндөрдү көрөт. Эгер ким ата энесин урматтабаган болсо, ата энесин сыйлабаган болсо, ата энесине бир оор күндөрдү түшүргөн болсо, ата энесини бир кайгыга салып жүргөн болсо, Кудай сактасын, бул баласынан ушундай бир абалдар келип калыш коркунучу бар. Ошондуктан бул нерселерге аябай аяр мамиле кылып, ата энелерди сыйлаган үй бүлөлөрдөн болушка Кудай таалам баарыбызды насип кылган болсун. Эми келген суроолорго өтөбүз. Акыры 728 номуру менен бизге кошулган суроо берген мусулман бир тууганыбыз: кошунам суроо узатат, бизге да кереги тиет го деп ойлоймун. Пенсия 8300 сом алат. Кожоюн кошумча такси кызматта иштейт. Келинчеги кичине дүкөн иштетет. Суроо: зекет сөзсүз жана кандай шарттарда чыгарылыш керек? Дүкөн менчик, аренда төлөбөйт дейт. Урматтуу туугандар, зекет деген нерсе бул байларга тиешелүү маселе. Бай кишилерге зекет милдеттүү болуп эсептелет жана фарз да болуп эсептелет. Эгер өзүнүн жашоосуна ылайыктуу гана жашап аткан кишилер, бул кишилерге зекет берүү милдет эмес. Намаз окуу, Рамазан айындагы орозону кармоо бул бардык мусулмандарга, эркек аялдын баарына бирдей фарз. Ал эми ажылыкка баруу, зекет берүү деген маселелер бул байларга гана милдеттүү фарз болуп эсептелет. Ал эми зекеттин кайсы убакта милдеттүү болот деген маселеде бүгүнкү күндө, бүгүн мына Рамазан айынын башталышында биз атайын зекеттин өлчөмүн акча менен эсептеп чыкканыбызда, муну бул жалпы Кыргызстан мусулмандарына жарыялаганбыз фатва бөлүмүдөн. Бул 246 миң канча жүз сомду түзгөн. Бул деген 250 миң сом акчасы бар киши, бирок ошол 250 миң сом өзүнүн күнүмдүк жашоосудан тышкары сакталып турган болсо, анын сакталган мөөнөтү 1 жыл толгон болсо, ошол киши ошол акчасынан зекет берет. Ал эми күнүмдүк жашоону, күндөлүк өзүнө керектүү болуп аткан маселелерде бул нерселерге зекет берилбейт. Эгер бир кишинин 2 машинеси болсо, ал 2 машинесини дагы пайдаланат. Бирөөсүнү чарбалык иштерге, бирөөсүнү той тамашага, же болбосо дагы бир шаардык башка жактарга айдап пайдаланып турса, ал машинелер зекеттин нисабына зекет эсептөөгө алар кошулуп кирбейт. Же болбосо бир кишиде 2 үйү болгон болсо, ал ошо жыл ичинде 2 үйүндө дагы жашаса, ал зекетке кирбейт. Кайсы бир кишиде 2 үйү болуп туруп, анын бирөөсүндө такай жашайт, экинчи үйүндө 1 жылда 1 күн да түнөбөсө, анда жашабаса, анда ал экинчи үйү дагы зекеттин өлчөмүнө кошулуп эсептелет. Ушундай бир шарттар менен зекет берүү инсанга фарз болот. Эгер мындай шарттар жок болсо, же болбосо жокоруда айтканда 250 миң сом акчасы туруп 1 жыл ошол 1 жыл айланганча ошол сакталган акча болсо, андага зекет берет. Андай болбосо, ал кишилерге зекет берүү милдеттүү болуп эсептелбейт. Жыйынтыктап айтканда, зекет менен ажылык бул бай кишилерге гана милдеттүү болуп эсептелет. Экинчи суроого өтөбүз. 892 номери менен аяктаган мусулман бир тууганыбыз: ассаламу алейкум. Менде бир суроо бар, жардам берип коюңуздарчы. Мен үй бүлөмө эч мээрим менен карай албай калдым. Бир туугандарым, ата энем мага сүйлөсө эле алардын сөзү мага ашыкча келип эле жаман болуп жатам. Аракет кылсам дагы аларга жылуу мамиле кыла албай жатам.
алар мага эч жамандык кылбайт, эмне кылсам болот дейт. Албетте сиз көбүрөөк Аллахтын зикири менен болуңуз, жокоруда айтылгандай маселелерди көп угуңуз. Мына YouTube каналдарында урматтуу устаздар Чубак ажекебиздин, Абшүкүр Дамланын жана башка толгон токой устаздардын атайын насааттары бар. Ата энеге кандай мамиледе болуш керек, бир тууганга кандай мамиледе болуш керек, күйөөсүнө кандай мамиледе болуш керек, аялына кандай мамиледе болуш керек деген маселелерди көбүрөөк угуңуз жана ибадатка өзүңүздү көбүрөөк бекемирээк кармаңыз. Дайыма даарат менен жүрүңүз. Мүмкүн болсо бир жакшы молдокеге дем салдырбасаңыз, иншалла ошо дем салдыргандагы аябай жакшы пайда берет. Андан кийин Кудай кааласа сиз көп жакшылыктардын ээси болуп каласыз, иншалла. Кийинки суроо: Ассаламу алейкум. Мен күйөөм экинчи аял алып алды. Мени жана балдарымды карабайт. Эмне кылсам болот дейт. Албетте бул эки аял алуу биздин Кыргызстандын мыйзамдарына туура келбесе дагы акыркы учурларда ушундай бир көрүнүштөр биздин коомдо пайда болуп жатат. Эки аял алуу бул бардык эле кишилерге милдеттүү эмес, же болбосо бардык эле кишилерге жакшы көрүлгөн маселе эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Экинчи аялды алуу бул биринчи аял менен, ошо биринчи үй бүлө менен жакшы мамиледе болуп, ошолордун нафакасыны толук камсыздап, ошолордон бардык мүмкүнчүлүк, муктаждыктарын аткарып койгон киши анан кийин экинчи аял алса, ага шарият уруксат берет. Анан кийин биринчи турмуштагы үй бүлөнү бага албай атсаң, аны каражаттары менен толуктай албай атсаң, биринчи үй бүлөң менен аталык өзүңдүн вазипаңды толук аткара албай атсаң, анда ал кишиге экинчи аял алган туура келбейт. Эгер ушундай учур болгон болсо, эми угуп аткан бир тууганыңыз болсо, ошо үй бүлөңүзгө жакшы караңыз, үй бүлөңүздү нафакасы менен камсыз кылыңыз. Себеби кыяматта дагы, бул дүйнөдө дагы сиз ошо кишилер үчүн жооптуу экендигиңизди унутпаңыз деп айткым келет. Андан кийинки суроо: эрте менен мечитке жамаатка намазга барсам, жамаат багымдат намазын парзын баштап калыптыр. Мен имамга уюп намаз окудум. Эми сүннөтүн окубайсың дешти. Ушул туурабы? Бирок багымдаттын убактысы али бар болчу. Менден кеч келгендер болсо сүннөтүн да парзын да өздөрүнчө окуп алышты. Туурасы кандай болуш керек болчу? Рахмат дейт. Албетте бул мындай маселе тууганым. Эгер эрте мененки багымдат намазына барсаңыз, багымдат намазы башталып калган болсо, сиз байкап көрүңүз. Эгер багымдат намазынын имам баштап биринчи рекетин окуп аткан болсо, анда тездик менен сиз эки рекет сүннөттү окуп, ошо жамаат намазды бүтүп калганга чейин ошол жамаатка кошулуп калууга аракет кылыш керек. Бул жерде жамааттын маселеси болуп атат. Жамаат менен намаз окуунун сообу көп болгондуктан, жамаат менен эттерээк окуш максат болгондуктан, сиз сүннөттү калтырып болсо дагы жамаатка кошулуң деген маселени айтылганда, эгер биринчи рекетти окуп аткан болсо, сиз сүннөттү тезирээк окусаңыз, экинчи рекет бүтүп, ташаккуттар окулуп, салам бергенге чейин сиз жамаатка жетишип кала турган мүмкүнчүлүгүңүз болсо, анда эки рекет сүннөттү окуп, анан кийин жамаатка, имамга ыктыда кылыңыз. Эгер барсаңыз, имам экинчи рекетти аяктап аткан болуп, сиз сүннөт намазыны эки рекетти окуп бүткөнгө чейин салам берип калыш коркунучу болсо, анда сиз имамга уюп, жамаат менен окуй бериңиз, анда сүннөтүңүз калып кете берет. Ал сүннөт сиздин башыңыздан сакыт болот. Кайсы бир учурда жамаатка жетпей калсаңыз, элдер баары жамаат намазын окуп бүтүп кеткен болсо, анда сиз кадимкидей эле сүннөтүн дагы өзүңүз окуйсуз, анан парзын дагы өзүңүз окуйсуз. Эгер сизге окшоп кечигип келгендер болсо, парзына чогуу жамаат болуп, экинчи жамаатка дагы жамаат болуп окусаңыздар, ал эч кандай зыяны жок. Кудай таалам барыңыздардын ишиңиздерге береке берсин, үй бүлөңүздөргө тынчылык берсин. Кудай таалам ар бириңиздердин дуа тилегиңиздерди кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.